саламатсыздарбы, эфирде кабарлардын кыскача топтому, студияда Самара Шырбаева. Казакстанга курал алып өтүүнү көздөгөн кыргызстандык адам 7-июнда Чалдыбар өткөрмө бекетинин кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, чек арачылар бул адамдын автоунаасын текшерген учурда 9 мм калибрдеги 10 дана травматикалык октары табылган. Тиешелүү документтер толтурулуп, кармалган жаран жана ок-дарылар милицияга өткөрүп берилди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун иши боюнча сот жараяны 15-июнда уланат. Ишти Бишкектин Октябрь райондук соту териштирүүдө. Карганбек Самаков жана дагы бир топ адамдарга карата кылмыш иши былтыр 14-майда козголгон. Алар Чүйдүн Аламүдүн районундагы Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айылдарында жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталууда. Карганбек Самаков иши каралып бүткөнчө өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат жазып берип, үй камагына чыгарылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Жалал Абад мэриясы Ленин көчөсүн кеңейтүүгө байланыштуу көчө жактагы короо жайлары бузулган үйлөрдүн ээлерине компенсация бере баштады. Бул тууралуу шаардык муниципалдык менчикти башкаруу комитетинен кабарлашты. Маалыматка ылайык Борбордук көчөдө орун алган 38 үйдүн дубалдары бузулду. Алдын ала түзүлгөн келишимдер боюнча 29 үй бүлөгө компенсациялар берилип жатат. Бүгүн алгачкы 4 үй бүлөнүн эсебине 635 000 сом которулду. Азыр Ленин көчөсүн кеңейтүүнүн экинчи этабы ишке ашырылып жатат. Ага шаар бюджетинен 11 750 000 сом каражат бөлүнгөн. Айрым тургундар мэрия турак жайларын мыйзамсыз бузуп жатканына нааразы болуп чыгышкан. Ош шаарындагы жаштык лагери быйылда балдарды кабыл албайт. Буга ал жердеги убактылуу баш калкалап жаткандардын лагерди бошотпогону себеп болууда. Ош мэриясы быйылда аларга эскертүү берүү менен гана чектелип жатат. Лагерде убактылуу жашап жаткандар болсо өкмөттөн үй берилишин күтүп жүрөт. Бирок ал жарандардын мамлекеттен тура калууга критерийлери жооп бербей келет. Темага кененирээк кабарчыбыз топтолот. Бул жер жаштык атындагы жайкы эс алуу лагери. 2010 жылга чейин бул жерде Ош шаарынын мектептеринен 2000ге жакын окуучулары жайкы эс алууларын өткөрүп келишкен. Бирок 2010 жылкы июнь окуясынан кийин бул жерде 50дөн ашык үй бүлө көчүп келген жана азыркы учурда алардын 19 кожолугу ушул жерде жашап жатат. Убактылуу баш калкалап жаткандарга жаштык лагерин бошотуп коюу боюнча акыркы эскертүү май айында берилген. Себеби лагер быйыл балдарды кайрадан кабыл алып өз ишин улантышы керек эле. Бирок мындагылардын башка барар жери жоктугунан лагер бул жылы да бошотулбай калды. Эл туура айтат. Балдарга лагерь керек, башка керек, ойнош керек мана каникулда. Биз айласыздан гана отурабыз ошо жерде. Эгер бизге ошо өкмөт тарабынан, мэрия тарабынан бизге чара көрүлгөн болсо, биз секунд да отурбайбыз бул жерде. Секунд да отурбайбыз. Чыгып кетебиз. Айласыздан гана айла бара турган жерибиздин жоктугунан гана отурабыз ошо жерде балдарыбыз менен. Мындагылар турак жай берилсе эле лагерди бошотуп берүүгө даяр. Бул жаатта бийлик өкүлдөрүнө бир нече жолу кайрылышкан. Азырынча натыйжа боло элек. Премьер-министрге 22 күнү кирип, силерге 19-ңарга үйдү бере албайбыз, үйдүн баары ипотекага өтүп кетиптир, эми эч кандай закон жок, аны башкадан токтом чыгарыш керек. Силерге инвестор издейбиз, инвестор караштырабыз, өзүбүз звонить этебиз, отура бергиле барып. Силерге сөзсүз берилет, мен айтып коем, звонить этем дегенине уадасын алып тургандан келдим. Эгер лагер кайрадан өз ишин баштаса 2000ге жакын баланы 4 баскыч менен кабыл алат. Бул жол менен шаардагы окуучулардын жайкы эс алуусун көңүлдүү уюштуруу маселеси бир тараптуу чечилиши мүмкүн. Азыр ошол лагерде Ош шаарынын тургуну деп эсептелген 7 адам бар. Эми олар бири барып, бири келип, аны мындай кылып айтканда өздөрү эми түшүнүп бошотуп бериш керек. Алар жашай турган негиз жок олар. Бизге эл мына ата-энелер кайрылып атат, биздин балдарды эсиле турган лагерь эмнеге бирөөлөр бар. Ошон үчүн биз азыр миңдеген балдарды ошо жайкы лагерге уюштуруш үчүн ошолорду чыгарышыбыз керек. Өкмөт тарабынан турак жай курулганга чейин лагерде жашап турууга уруксат берилген дешет убактылуу баш калкалап жаткандар. Эгер күч колдонулуп лагерден чыгарылса, мындагылар кайда барарын билишпейт. Бирок Ош мэриясы азырынча эскертүү берүү менен гана чектелүүдө. Мадина Улугбек кызы, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак.
Өлкөдө инфляция көлөмү 3,4%га төмөндөдү. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыголов президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда билдирди. Жолугушууда бааларды туруктуулугун кармоо, ишкерлер менен фермерлерге берилүүчү насыялар тууралуу кеп болду. Толкунбек Абдыголов азыр банктарды капитализациялоо жараяны уланып жатканын кабарлады. Тараптар накталай эмес төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча 2012-2017 жылдарга эсептелген мамлекеттик программанын аткарылышында талкуулашты. Президент аталган программа экономикалык коопсуздукту камсыздоого багытталганын, эсеп-кысаптарды улуттук валюта менен накталай эмес жүргүзүү аркылуу долларга болгон көз карандылыкты азайтууга болорун белгиледи. 13 июндан тартып Бишкек менен Жалал-Абад шаарларынын ортосунда учак каттамы жаңыланат. Бул тууралуу Манас аэропортунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Бишкек Жалал-Абад Бишкек каттамы боюнча дайыма уча турган каттамдар дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү Bridge Aerospace 146-200 учактары менен ишке ашырылат. Бишкектен учуу 11:30-да, Жалал-Абадка барып конуу саат 12:35-те болмокчу. Кайра Жалал-Абадтан чыгуучу учак саат 13:15-те, учуп Бишкекте саат 14:30-да конот. Мындан тышкары 14 июндан тарта жуманын шейшемби күндөрү Бишкек, Краснодар, Бишкек, Аба каттамдары иштей баштайт. Сиздер ушул сааттарга алынган кабарларга күбө болдуңуздар, аман болуңуздар.